Лекциянын темасы чет өлкөдө жашаган кыргыздардын тарыхынан. Бул тема боюнча лекциябыз 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө кыргыздардын Борбордук Азияга чачырашы жана кытайлык кыргыздар жөнүндө сөз кылабыз. Өткөн сабактарда белгилегендей, кыргыздардын тарыхы, кыргыз аталышы биздин эрага чейинки 3 кылымдан бери белгилүү. Ошол узак убакыттын мезгилинде кыргыздар кеңири мейкиндикти Борбордук Азиядагы ушул Чыгыш Түркүстандан баштап азыркы Тянь-Шань жергесинен тоолорунан Енисейге чейинки кеңири аймакты мекендеп көчмөн турмушта жашап келген эл болгон. Мурдагы темаларда айткандай, кыргыздар биздин заманга чейинки 1-кылымдын аягында айрым окумуштуулардын пикири боюнча биздин замандын 3-кылымында ушул Борбордук Азиядан 2-ге бөлүнүп, бир бөлүгү азыркы Кыргызстандын аймагын, Чыгыш Түркүстанды, Фергананы ээлеп, ал эми 2-чи бөлүгү Алтайга, андан ары Енисейге журт которуп 2-ге бөлүнүп кеткен. Бирок кыргыздардын 2 бөлүгүнүн ортосунда эч убакта байланыш үзүлгөн эмес. Тарихи маалыматтар боюнча Енисейдеги кыргыздарды Россия империясы 18-кылымдын башында биротоло баш ийдирип алгандан кийин гана Енисейлик кыргыздар менен Тянь-Шандык кыргыздардын ортосундагы байланыш үзгүлтүккө учураган. Кыргыздар ушул Тянь-Шанды, Кыргызстандын азыркы территориясын, Фергананы, Чыгыш Түркүстанды ээлеп турган 15-16 кылымдардан баштап азыркы Кыргызстандын аймагы, кыргыздардын негизги чордону жашаган мейкиндик Кыргызстан деген өзүнүн туруктуу атына ээ болгон. Кыргыздар ошол байыркы доордо, орто кылымдарда Борбордук Азиядагы эң кеңири мейкиндикти болжол менен алганда аралыгы 3000 чакырым аралыкты ээлеп турган кыргыздар биз жана жогоруда айткандай 2-ге бөлүнүп жашап калган. Кийинчерээк мамлекеттер чек-аралар такталган учурда ушул Борбордук Азиянда жашап аткан элдер мамлекеттерге бөлүнгөн мезгилде бул процесс 19-кылымдын ортосу 80-90 жылдарга чейин жүрүп, андан кийин Совет доорунда дагы такталган. Ушуга байланыштуу кыргыздар ар кайсы мамлекеттердин курамында бөлүнүп жашап калган. Мына ушуга байланыштуу азыркы мезгилде кыргыздардын негизги чордону, негизи бул өзүнүн мамлекети Кыргызстанда жашашат. Ал эми жанагы чек-араларды бөлүүнүн натыйжасында көпчүлүк учурда объективдүү бөлүнбөй, субъективдүү чечимдердин аркасында бөлүнүп калышынын натыйжасында кыргыздар ушул Орто Азияда, Борбордук Азияда ушул бөлүндүү болуп жашап калган. Ошондуктан бул тема боюнча биз кыргыздарды 2-ге бөлүп окуйбуз. Биринчиси бул жакынкы чет өлкөдө жашаган кыргыздар, тагыраак айтканда мурда бир мамлекетке кирип, мурдакы Советтер Союзунун курамындагы азыркы өз алдынча мамлекеттердин курамында жашап аткан кыргыздардын тарыхы жөнүндө сөз болот. Анан алыскы чет өлкөдө жашаган кыргыздар бул Советтер Союзунан тышкаркы коңшу мамлекеттерде, ал тургай алыскы мамлекеттерде жашап аткан кыргыздар жөнүндө сөз болмокчу.
Birinci кезекte Kırgızstardын көпчүлүк бөлүгү, салыштырмалуу көп бөлүгү, тагыраак айтканда акыркы маалыматтар боюнча 190 000 кыргыз жашап аткан. Бул Кытай эл республикасындагы азыркы мезгилде ушул кытайлык кыргыздар деген ат менен, аталыш менен белгилүү болгон кыргыздар жөнүндө айтабыз. Эмне үчүн кыргыздар Кытай мамлекетинин курамында жашап калды? Биз сабак өткөндө белгилүү болгондой, ушул суроого студенттердин көпчүлүгү бу Кытай жергесине кыргыздар 1916 жылдагы улуттук боштондук күрөш жеңилип калгандан кийин улуу үркүндө ошол жака качып барган. Ошолорду биз кытайлык кыргыздар деп коебуз деп туура эмес түшүнүктө болгондугун көрөбүз. Чындыгында тарыхый маалыматтар боюнча кыргыздар Чыгыш Түркүстанды эң байыркы доордон баштап эле мекендеген. Айрым тарыхчылардын пикири боюнча ошол Хундун императору Моде Шанюй биздин эрага чейинки 201 жылы кыргыздардын ээлигин ушул Чыгыш Түркүстандан басып алган деген тиянакка келишет. Кандай болгон күндө дагы археологиялык маалыматтар боюнча, тарыхый маалыматтар боюнча, дүйнөлүк саякатчылардын жазып калтыргандары боюнча Чыгыш Түркүстанды кыргыздар байыркы доордо эле мекендеген. Кыргыздын руханий байлыгынын жетишкендигинин туу чокусу болгон Манас эпосунда дагы ошол кыргыздар байыркы доордо эле Чыгыш Түркүстанды мекендеп тургандыгы баяндалат. Ал тургай азыркы мезгилде Чыгыш Түркүстанда Манас шаары, Манас суусу, ошол Манастын эпосундагы негизги каармандардын ошол коюлган жайлары, күмбөздөрү ушул Чыгыш Түркүстанда жайгашкан деген дагы маалыматтар бар. Демек, Чыгыш Түркүстан азыркы кыргыздар жашап аткан, Кытайда жашап аткан кыргыздар эң байыркы доордон баштап эле, кыргыз аты тарыхта калгандан баштап эле кыргыздардын жери болуп эсептелген. Бул Чыгыш Түркүстанды 1750 жылдардын аягында кытайлыктар басып алууга аракет кылган. Бул жерлер өзүңөргө белгилүү, алдыңкы темаларда айтканбыз, Жуңгар хандыгына тиешелүү болуп турган бир мезгилде. Ошол Жуңгар хандыгы талкалангандан кийин бул жерлерди Кытай империясы басып алып, Синьцзян, жаңы чек деп атаган. Бир жагынан Чыгыш Түркүстан эки мамлекеттин, эки чоң империясынын көзү түшкөн, басып алууга аракет кылган чөлкөмү болгон. Бир жагынан Кытай империясы, экинчи жагынан Россия империясы бул чөлкөмдү басып алууга аракет кылган. Биз жогоруда айткандай, биринчи кезекте бул чөлкөмдү Жуңгар хандыгын талкалагандан кийин Кытай империясы басып алган. Мына ошол мезгилде Кытайдын баскынчыларга каршы ошол жерде жашаган түрк тилдүү элдер, анын ичинден мына уйгурлар, казактар, кыргыздар, бөлөк элдер дагы ушул жерде Чыгыш Түркүстанды чет элдик баскынчыларга, өзгөчө кытайлыктарга бастырууга аракет кылып, колдон келишинче каршылыктарды көрсөткөн. Бирок боштондук үчүн күрөшкө кыргыздар дагы активдүү катышкандыгы жөнүндө, өзгөчө Кубат би жетектеген кыргыздар ушул Чыгыш Түркүстандагы боштондук үчүн күрөшкө активдүү катышкандыгы жөнүндө. Ошол күрөштө Кубат би кыргыз элинин ошол мезгилдеги 18 кылымдын белгилүү тарыхый инсаны ошол кармашта курман болгон деген маалымат бар.
Бирок ушул эки элдин, жергиликтүү элдин, түрк тилинде сүйлөгөн элдердин каршылыгына карабастан, жанагындай күчтүү империя Кытай бул жерди басып алган. Экинчи жагынан Россия империясы дагы ушул жерди өзүнө ээлеп алууга аракет кылган. Ошондуктан эки империянын ортосунда ушул талаш жерди чектөө маселеси боюнча бир топ сүйлөшүүлөр жүргөн. Ошентип 1870-жылдардан баштап Россия менен Кытайдын ортосунда ушул Чыгыш Түркістандын тагдырын чечүү боюнча ушул жерде эки империянын чегин тактоо боюнча маселелер жүргөн. 1880-жылдары Россия менен Кытайдын ортосунда бир нече жолу дипломатиялык сүйлөшүүлөр жүрөт. 1882-жылы иле келишими түзүлүп, ошол 2 жылдын аралыгында 1884-жылы эки империянын ортосунда чек араны тактоо маселеси жүргөн. Тарихи маалыматтар боюнча чек араны тактоого кээде жергиликтүү элдерден, кыргыздардан, казактардан эксперт катарында адамдарды үстүртөн катыштырмыш болгон. Бирок негизги сүйлөшүүлөргө жергиликтүү элдердин, кыргыздардын, казактардын өкүлдөрү катышпай, ушу эки империянын чиновниктери маселени өздөрү чечип чек араны аныктаган. Натыйжада кыргыздардын бир бөлүгү байыртадан бери мурдакы жерин ээлеп келсе дагы, кыргыздардын бир бөлүгү Кытайдын аймагында калган. Кытайда дагы улут маселесин чечүүдөгү аракеттердин натыйжасында Синьцзян автоном району түзүлүп, ошонун ичинде Кызыл Суу Кыргыз автоном обласы түзүлүп, ошентип 4-5 оданга бөлүнүп жашап калган. Кыргыздардын Кытайда жашагандыгы жөнүндө биз жогоруда айткандай, кыргыздардын Ооз-эки элдик чыгармаларында, Манас эпосунда, Генже эпостарда, 17-кылымдардагы окуяларды чагылдырган Жаңыл мырза поэмасында баяндалат. Анткени Жаңыл мырза Кытайдагы кыргыздардан Нойгут уруусунан чыккан айтылуу баатыр. Демек кыргыздар байыркы доордо эле, орто кылымдарда эле ошол чөлкөмдү эки империя бөлүп алганга чейин ошол жерди ата бабасынан калган жер катарында мекендеп келген. Ал эми 1916-жылдагы кыргыздардын Кытайга барышынын негизги себептеринин бири дагы ал жакты өзүнүн жери катарында эсептегендигинде. Анткени ошол мезгилде эле ошол жерде кыргыздардын боордоштору, туугандары, ошол жердеги Кытайда жашаган кыргыздар азыркы мезгилде кыргыздардын оң жана сол канатынын өкүлдөрү жашайт. Чек ара такталып жабылганга чейин Чыгыш Түркістандагы кыргыздар менен бул Тянь-Шандагы кыргыздар тыкыз байланышта, карым-катнашта, туугандык мамиледе болуп бир эл катарында жашап келген. 16-жылдагы көтөрүлүштө жеңилгенден кийин куралдуу жазалоодон корккон кыргыздар менен казактар ошол мезгилде негизинен көтөрүлүштүн чордону Жети Суу областында. Азыркы мына түндүк Кыргызстан менен, Кыргызстандын түндүгү менен бу Казакстандын бу Алматы областы азыркы мына ушул жерде курч өткөн. Бул Жети Суу областына, Түркістандын Жети Суу областына кирген. Тарихи маалыматтар боюнча көтөрүлүштөгү жазалоодон корккон 330 миңден ашык адам Кытайга качкан. Алардын көпчүлүгү дагы ошол Кытайда өзүнүн туугандарына барып кошулуп, ар кайсы жерде баш калкалап, андан кийин падыша өкмөтү кулап, совет бийлиги орногондон кийин Кытайга качкан кыргыздардын 300 миңдейи кайрадан совет бийлиги орногондон кийин өзүнүн мекенине Кыргызстанга кайтып келишкен. Албетте ал жакта калып калгандары дагы болгон. Ушул күнгө чейин 16
жылы үркүндө качып барып орночок алып калган кыргыздар Кытайда жашашат. Эми Кытайдагы биздин боордошторубуз Кытай эл республикасындагы улут саясатынын жүрүшүнүн натыйжасында биз жогоруда айткандай өзүнчө автономияга ээ болуп, анан Кытай өкмөтүнүн камкордугу менен өнүгүп келгендигин биз тана албайбыз. Эгерде Совет доорунун мезгилинде кытайлык кыргыздар жөнүндө бул Совет мамлекетинде жашаган кыргыздардын маалыматы өтө эле аз болгон. Анткени Кытай менен Советтер Союзунун ортосундагы мамиле 60-жылдардын аягында бузулгандан кийин бул эки мамлекеттин ортосунда мамиле үзүлүп, эч кандай карым-катнаш болгон эмес. Ошондуктан биз кытайлык кыргыздар алардын турмушу жөнүндө, алардын экономикалык абалы, саясий абалы, анан кийин маданий деңгээли жөнүндө биз маалыматтарды биле алчу эмеспиз. Эгемендүү мамлекет болгондон кийин, Советтер Союзу тарагандан кийин мына чет мамлекетте жашаган боордошторубуз менен мамиле түзүүгө, алар менен байланышууга кеңири мүмкүнчүлүктөр ачылды. Биз ошондо ал жактагы кыргыздар кандай деңгээлде өнүгүп жаткандыгын, аларга кандай камкордук көрүлүп жаткандыгын, алардын арасынан дагы ошол Совет доорунан баштап эле мыкты саясий ишмерлер, коомдук ишмерлер, маданият ишмерлери чыккандыгы жөнүндө кабардар болдук. Алардын бири мына мектеп окуучулары дагы, студенттер дагы биле турган бул Исакбек Монуев деген Кыргызстан чыккан биринчи генерал-лейтенант. Мына Кыргызстардан чыккан. Ошол Совет бийлигинин мезгилинде ал Кытайда өзү негизи Алай жергесинде туулуп өскөн, ошол жана тап күрөшүнүн жүрүшүндө Кытайда болуп калган. 1944-жылы бул ошол жердеги тап күрөшүнө активдүү катышып, Чыгыш Түркүстан Республикасы 1944-жылы 12 ноябрда түзүлүп, анын куралдуу күчтөрүн ушул биздин Исакбек Монуев жетектеген. Тилекке каршы бул Чыгыш Түркүстан Республикасы болгону 4 жыл гана жашаган. 1949-жылы ушул Москвага учуп баратып, ушул Чыгыш Түркүстан Республикасынын өкмөт мүчөлөрү, алардын катарында Исакбек Монуев дагы авиакатастрофадан каза болгон. Маданияттагы көрүнүктүү ишмер Манас эпосун өркүндөтүүгө өтө чоң салым кошкон. Эгерде биздин Кыргызстанда Манас негизинен Манастын 3 мууну Манас, Семетей, Сейтек 3 илтип катарында айтылса, бул Манастын 7-8 муунуна чейин айткан Жусуп Мамай деген залкар манасчы. Бул жөнүндөгү маалыматты дагы эгемендүүлүктү алгандан кийин билдик. Кытайлык кыргыздардан чыккан Анбар Байтур жөнүндө сөзсүз түрдө билишибиз керек. Анбар Байтурдун эмгектери дагы эгемендүүлүктүн шартында кыргыз тилине которулуп, 1992-жылы кыргыз тарыхы боюнча лекциялар деген 2 китеби чыгып бизге жетиштүү болду. Азыркы мезгилде кытайлык кыргыздар менен Кыргызстандагы кыргыздардын ортосунда жакшы мамиле түзүлгөн. Экөөнүн ортосунда экономикалык жактан саясий, социалдык, маданий байланыштар күч алууда. Азыркы мезгилде Кытайдагы кыргыздардын бир бөлүгү Тарбагатайда, тагыраак айтканда, Кытай эл республикасынын Синьцзян уйгур автоном районундагы Иле Казак автоном областында жашаган кыргыздар бар. Акыркы маалыматтар боюнча Тарбагатайда жашаган кыргыздардын саны 3000ге жакын. Булар казактардын арасында жашагандыктан негизинен тили урулуп, казак тилинде сүйлөшүп, домбуранын коштоосунда ырдап калган.
Маалыматтар боюнча бул Тарбагатайда жашаган кыргыздар лама динине сыйынышат. Балдарына кыргызча жана лама динине ылайык эки ат коюу салты бар. Азыркы мезгилде биздин кафедранын аспиранты Нуршат Жумабай ушу Тарбагатайдагы кыргыздардын социалдык маданий турмушу жөнүндө диссертациялык ишин аяктап калды. Массалык маалымат каражаттарында Тибеттин Кытайга караган бийик тоолорунда да кыргыздарга окшогон эл жашайт. Бирок бул эл өздөрүн кыргызбыз деп атабастан аруу эли, күн эли деп аташат. Алар менен катташкан айрым изилдөөчүлөр алардын тили кыргыздардыкына өтө жакын экендигин, аларда ушу кыргыздардыкына окшогон каада салттар көп экендигин айтышат. Алар негизинен Тибеттин бийиктиги деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан жеринде орун очок алышкан. Тышкы дүйнө менен алар жылына бир гана ирет байланышып, өздөрүнө керектүү товарларды сатып алышат. Бирок булардын кыргыз экендиги илимде так далилденген жок. Бул изилдөөлөрдү талап кылат. Кытайлык кыргыздар жөнүндө сөз кылганда, Манчжуриядагы фүйүүлүк кыргыздар жөнүндө дагы айта кетишибиз керек. Анткени ушу Манчжуриянын Фүйүү уездинде дагы 1000ден ашык кыргыздар жашашат. Окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча бул жана өздөрүнүн айткан маалыматтары боюнча фүйүүлүк кыргыздар негизинен бул жерге Манчжурияга Енисейден көчүп келген. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча бул фүйүүлүк кыргыздар негизинен ошо Енисейдеги кыргыздарга түспөлүү окшош, ак жуумал, көздөрү көк, анан чачтары кызгылт сары болот экен. Мына фүйүүдөгү кыргыздар өздөрүн кыргызбыз деп эсептейт, Енисейден көчүп келгенбиз деп эсептейт, бирок тилинин көпчүлүгүн унуткан, бирок лингвисттердин айтуусу боюнча Енисейдеги кыргыздардын сүйлөө ритми, ошондогу өзгөчөлүктөр ушу фүйүү кыргыздарында сакталып калган. Бул дагы биздин боордошторубуз ошо фүйүүлүк кыргыздарды дагы кыргыздардын бир бөлүгү катарында изилдеп үйрөнүү бул тарыхчылардын жана окумуштуулардын милдети деп эсептейбиз.